Саламатсыздар. Сиздер менен мен Нарын районуна караштуу Өмүр Токтосун атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Гулина Иманкулова. Кыргыз адабият 10-класс. Биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Алыкул Усмонов Жеңишбек поэмасы. Сабагыбыздын максаты Жеңишбек поэмасынын мазмуну менен таанышып, негизги идеясын билип, жана тарбиялык маанисин талдайбыз. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда, урматтуу окуучулар, силерге бир суроо менен кайрылгым келип турат. Силер буга чейин Улуу Ата мекендик согуш темасына байланышкан кандай көркөм адабияттарды окудуңар? Жана кандай кино тасмаларды көрдүңөр? Силер ойлонгучакты мен төмөндөгү эки тасманы көрүүнү сунуштаймын. Эй, Джайнак! Беги скорей! Останови поезд, сынок! Из вагонов не выходить! Оставаться всем на месте! Сынок, ты Масалбека Суванкулова знаешь? Не знаю! Ну что это? Кто тебе позволил? Я только на минутку! Масалбек Суванкулов есть здесь! Масалбек! Здесь есть Масалбек Суванкулов есть здесь! Потому что мать его пришла встречать! Масалбек! Масалбек! Ой, ну где же он может быть? Почему приказы не выполняете? Масалбек! Да что же ты стоишь? А ну втаскивать ее за руки! Пошел! Пожалуйста! По вагонам! Я потерял очки! Подождите! Подождите! Я же не могу без них! Поищите на снегу очки! Я потерял! Вон там они лежат! Посмотрите! Я без них не могу! Милый, Суванкулов, Масалбек здесь! Бежим скорей! Бежим вперед! Родные, Суванкулова, Масалбека у вас нет! Масалбек! Где же он может быть? Масалбек! Родные мои, Суванкулова здесь нет! Его зовут Масалбек! 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 Ой, где же? Сыночек! Мама! Мама! Сынок! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Не беги! Мама! Не надо! Мама! Мой мальчик! Сыночек! Остановись! Остановись! Мама! Остановись! Осторожно! Мама! Не надо! Мама! Не пройдешь. Ребята, вы видели моего отца? Это был мой отец. Где? Что? Где же? Здесь в кино. Вы разве не видели? Он стрелял из пушки, и его убили. Его потом убили. Убили? Как убили? Фашисты. Друг, у парнишки отец погиб. С войны не вернулся. Ну, вот, такие дела, браток. Да это же артист. А я сказал мой отец. Что ты вопишь? Не веришь? Можешь киномеханика спросить. Это был мой отец. Да нет же, артист. Нет, отец. Конечно, это был твой отец, сынок. Точно, Аксакал, правильно говоришь. Я сразу заметил знакомое лицо. Точно? Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, фотокарточка. О, разве не похож?
Я, правда, с ним лично не был знаком. Но он тоже воевал. Я знаю. Он солдат. Вот, смотрите. А какой твой отец, а? Да неужели ты не видел? Он схватил в руку гранату и вот так швырнул. Канеме балдар, айткылачы. Бул кайсы кинофильмдерден үзүндүү болду? Азаматсыңар. Албетте бул Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу жана Атадан калган туяк повесттерин негизинде тартылган кино тасмалардан үзүндүү болду. Мен буларды силерге эмне үчүн көрсөттүм? Анткени Саманчынын жолу повестинде да бир үй бүлөдөн 4 адам согушка барып кайтпай калат. Бул чыгармада дагы эне менен баланын ортосундагы болгон сүйүү, кусалык, сагынуу баяндалат. Ал эми Атадан калган туякта да атасы согушка кетип кайтпай калган, атасын көрбөй калган, атасына болгон кузалыгы, жүрөгүндө жарасы бар кичинекей наристе жөнүндө баяндалат. Биздин бүгүнкү турган темабыз да, Жеңишбек поэмасы дагы бул чыгармалар менен үндөшүп кетет. Алык Осмонов Жеңишбек поэмасын согуш бүткөндөн кийин 1945 жылы 13 декабрда жазган. Чыгарма 156 ыр сабынан турат. Поэманын ар бир сабынан адамдардын ата журтка деген жана ата менен баланын ортосундагы сүйүүсүн, ысык илебин баяндайт. Бах чиркин, турмушкан чамал болсо да, ар дайым бир жеринен толбой калат, күткөндөр тарай-тарай суюлганда. Аксакал бир чал келет пристанга, сүрдүгүп ташка тийген тулпарга окшоп, жарыктык аяк шилтейт араңгана. Ким десең, бул карыя Миңбай ата, көз салып эртели кеч батыш жакка. Көп менен бул да кошо уулун күтөт, күткөнү дайым чеки, дайым ката. Чыгарма берилүү менен, зор ынта менен жазылган. Анткени анын темасы ата мекенди коргоп жатып каза тапкан жоокерлерге, анын туулуп өскөн эли жерине, каргадай жалгыз баласынан айрылып, туяксыз калган ата-энесине, алардын үмүтүнө жана кайгысына арналган. Согуш Миңбайдын жалгыз баласына өлүм алып келет. Согуш мезгилинде мындайды карыя гана көтөрбөстөн миллиондогон кыргыз эли да көтөргөн. Миңбай карыянын күйүтүн ачууда акын сүрөттөгөн пейзаждын чоң мааниси бар. Каардуу душманды жеңип, эр азамат жоокерлер туулуп өскөн жергесине кайтып жаткан учур. Бул жерде энаталар, жашкарылар, түрлүү түс, түрлүү улуттун бардыгы бар. Адамзат түрүү жүрсөң көңүлгө албай, жок болсоң аттиң-ай деп арман кылар. Эл түшөт, кеме токтойт аркан салып, азоодон тискин бербей албууттанып, бирөөлөр абакебай байке десе, бирөөлөр кулунум дейт жашы тамып. Миңбай уулунун келбей турганын, анын Варшаванын жанында курман болгонун билген, бирок үмүт кыйын, жалгыз перзенттен илгери үмүт менен күтүүдөн тажабайт. Улам-улам келе берип, көл жээгинде каңырыгы түтүгөн Миңбайдын караны жүрөктү сыздатат. Баласын жээке Миңбай карыя эле күтпөйт. Чалга айтпай эне келип, кесе толо ууз кымызды жүргүнчүгө тартуу кылып, уулум неге кечигет деп жашын төгөт. Ак үмүт менен көл жээгинде саргая отура берип, куба жүздүү, ак чачтуу эненин ыйык образы көз алдыга тартылат. Чалга айтпай эне келет кээ кездерде, толтуруп ууз кымыз ак кезеге, ичкиңдеп жүргүнчүгө тартуу кылып, жаш төгөт, кечигет деп уулум неге. Тигине Миңбай дагы эле көл жээгинде батыштан көз албай тиктөөдө. Ушинтип туруп, Миңбай бир маалда үйүнө барууга тити барбай, алда кандай болуп кетпесин деп,
курдашы Курманбектикине түшөт. Акын Курманбектин образы аркылуу элдин майтарылбас эркин көрсөткөн. Курманбек ана: кайратың жок кем экенсиң, жалгызым. Жалгызым деп өзүңдү күйүткө алдырба. Мына менден 6 кетип, андан 2 гана кайрылып келди. Ошондо да бул көзүмдөн жаш тамган жок. Мен эмне, өлүп кетпейм. Тагдырга арман кылбайм, чексиз бактым. Мөмөсү соолуган жок карт бутактын. 70-тен 80 жашка оогун кезде, карагың, мына мындай уул таптым деп бешикти ачып, баласын көрсөтөт. 70-тен 80 жашка оогон кезимде уулду болдум. Заман керек болсо муну да аскерге алсын, деп кайрат айтты. Курманбектин кайратынан кийин Миңбай бир аз чыйрала түшүп, көңүлү көтөрүлөт да: Курмаке, уулуңдун аты Жеңишбек болсун. Бүгүн майдын 9-у, болсо болсун деп сүйүнөт. Наристенин образы символикалуу. Ал Миңбайдын уулу Жеңишбектин образын толуктап, жыйынтыктап турат. Наристе Курманбектин ана баласы болбостон, баарыдан мурда элдин уулу. Эл ичинен Миңбайга да бала. Келечекте Наристе Жеңишбектин жолун улантмакчы. Эл үчүн ак милдетин аткарган эр азаматтын аты өчпөстөн, элдин жүрөгүндө терең сакталат. Бул поэма курулай кайрат эмес, адамдын улуулугун, өлбөстүгүн даңктаган, даңазалаган поэма. Кой ата, жолдош болбо жок пайдага. Жол карап, көл боюна ат байлаба. Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү, жадырап келип тура жылайлана. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайлары ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Үйгө тапшырма согуш темасын эсте жазып келүү, Жеңишбек поэмасын толугу менен окуп чыгуу. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.